Ташкөмір шаарында жайгашкан кристалл заводунун аймагында сакталып турган улуу трихлорсилан затын утилдештирүү боюнча маселе. Ошол идиштер, ошол цистерналар жараксыз болуп атканы ал турган иш. Не зная, кто-нибудь отрежет вот этих труб. Это катастрофа всему Ташкомуру. 80 000 адамдын өмүрүнө залалын келтирип, зыянын келтириши мүмкүн. Ар бир үй бүлөдө жанагы неме болуш керек депчи. Противогаз болуш керек деп айтышчу. Мен канча айттым, мен силердин огородуңарга бир бомба турса, ошону тазалап берейин десем, эмне үчүн киргизбейт булар? Сактанганы Кудай сактайт дейт да. Кудай сактасын. Эгерде ошол цистернадан улуу заттар чыгып утечка боло турган болсо, миңдеген адамдардын өмүрүнө зыян келтирсе, ким жооп берет? Ким жооп берет? Элдин Муратович, сизге суроо. Ошо санитардык эпидемиологик көзөмөл болот да, өзү негизи биздин элибизге кандай ошо заттарды кандай таасир тийгизет? Көзөмөл болот да сиздердин? Биринчиден бул деген маселе өтө курч, баарыбызга сиз айткандай, эми бул деген трихлорсилан и тетрахлор бул деген денеге аябай эле зыяндуу болуп деп эсептелинет. Анткени при вдыхании этих паров идет поражение органов дыхания и пищеварительной системы. В основном при вдыхании и также при контакте. При контакте с кожными покровами могут быть изъязвления. Поэтому бяхта деген аябай или зыянду бул этот вещества эти. Азыл күндөн күнгө ал бирок трихлор деп атат, силан деп атат, аябай опасно. Взрыв опасный, пожар опасный. МЧСтер билет муну жакшы. Анан кийин трихлорсилан бар. Ал ядовитый вещество. Аны менен 2 жолу журсаң болду. Прощай, кете бересиң. Ушундай коркунучтуу жактары бар да. Кайсы жылы көрсөтүлгөн бул 50 миллион? Азыр эми акчанын күчү кетти да, инфляция болуп атат. Кайсы жылда эсептелинген? Бул Замир Душаевич, Росатом быйыл эле 26 октябрь 23 жылы өзүнүн официалдуу катын берип атат да. Бул 55,1 миллион рубльга деп. Бирок бул 30%га чейин да кымбатташы мүмкүн в связи с удорожанием деп атат да. Эдилбек Маматкулович, сиз айтсаңыз, ушунча жылдан бери көтөрүлүп атат. Кайсы жыл барып көрүп келдиңиз, ушул кристалл заводко барып, ушул цистерналарды өз көзүңүз менен көрүп келдиңизби? Жок, мен өзүм бар элекмин. Бар элексиз да? Адистер барып жүрөт ооба. Сиз Асел Асанбековна, сиз айтып койсоңуз, сиз барып көрдүңүзбү? Ташкөмүр шаарына бардыңызбы? Ташкөмүр шаарына биздин адистер барышкан, экотехинспекция барган, анан департамент экологического мониторинга барып 22 сентябрда барып келишкен. Медетбек Райымбердиевич, сиз барып көрдүңүзбү? Жок, бул жерде Замирбек Душалевич, биздин межведомственный комиссия болгон. Комиссиянын составында болгон кишилер, комиссиянын төрагасы Расул Токонович отурат бул жерде. Ушул жетектеп, бизнес специалист, начальник управления. Ошол өзү барып келген. Акыркы жолу көп жолу барышкан. Бирок акыркы жолу ноябрь айында барып келишти. Барып өздөрүнүн берип, жанагы жогоруда берилген каттар, ошонун комиссиянын жазган каттары. Мына кече курултайда президентибиз айтты, Садыр Нуркожоевич айтты. Эртең барып көрүлө, маалымат бериле деди. Мына бүгүнкү күнгө чейин, бир жума өттү, бүгүнкү күнгө чейин министр барбады. Министрдин орун басары деле барган жок. Мына тийиштүү адистер жөнөтүп койгонбуз деп атасыңар. Эртең ушул 50 000, 60 000 калк жашайт. Ташкөмүрдө, Аксыда, Учкоргон, Ноокенде. Эгерде утечка боло турган болсо, урматтуу жетекчилер, аты айтып турат, билесиңер, Шамалды сай деп. 5 мүнөттө шамал менен алып барат. 100 000 калкта. 100 000 калк бар. Азыр анчалык деле улуу зат эмес деп айтып атасыңар силерчи. Мына азыр Султан агай айтып кетти. Азыр слайдты көрбөй калдыңар силер. Слайдты көрсөңөр силер. Дарылап болбойт. 2 жол жуткан адам эс учун жоготот. 2 жол жутканда. Башыңар менен жооп бересиңер. Биз
эл өкүлү катары апрель майда дагы комитетте да көтөрүлгөнбүз, балыкта да көтөрдүк. Эч кандай иш аракет болгон жок. Эч кандай иш аракет болгон жок. Урматтуу жетекчилер, өз милдеттерибизди толук аткарышыбыз керек да. Анан биз сунуш кылдык. Бул ушуга таза каражат каралган жок буга. Мына ушуга бөлүнүп берсин деп айтыш керек. Бирок биз сунуш кылдык. Ушуну атайын эсептери бар. Положениясы да бар, өзгөчө кырда ал министрликтин. Ошо жерде 23-жылы 100 миллион сом каралган болчу. Анын 79 миллионун биз финансирование кылып бердик, өзлөрү сураган боюнча. Анан 2024-кө 200 миллион сом азыр каражат каралган. Жана атайын эсептеринде. Ошол положенияда булардын мүмкүнчүлүгү бар. Ошондон алсаңар болот деп биз сунуштаганбыз ошону. Просто бардак да, бардак. Бардак. Мына мен берди, өзүңөр көрбөй атасыңар, берде отуруп карап отурам да. Всем бар бир. Конечно. Бардыгы бир. Вообще Минэконом сидит, как будто и вообще не касается. МЧС тоже сидит, вообще не касается как будто. Хозяева сидят, тоже бары-бир, да? Отыратын, участвовать, вот тезірек бүтсе екен, кетсе екен. Вот у меня вопрос с Минэкономга. Вы мне расскажите историю этого. Айтып беріңіз тарихын, всю историю. Кыска, өзіңіздің сөзіңізмен эле, не надо бумажка копаться. Кыска айтып берейин. Бул Ташкөмүрдө эзилки СССРдин доорунан берки иштеп аткан кристалл заводу. Кайсы жылы пайда болгон ал кристалл? Ал боюнча маалыматым жок. Кудай сактасын, бир утечка болсо бардыгыңар суракка чакырыласыңар, ар бир сөзүңөргө жооп бересиңер. Биз депутаттар катары бул суроону койдук. Биз силерге суроону бердик. Силер жооп берип атасыздар. Мен сунушум Нуржит Кадырбекович мына секретариатка азыр айтсак, чынында эле утечка болгон эме жок деп атат. Утечка болгон деп айтып атат, ошону текшериш керек. Буну уже укуктук баа бериш керек, ошого УКМКга жөнөтүп, ошол жерде бир сыра бүт такталыш керек да бул эме. Анан кайра бир 5-6 айдан кийин бул суроого кайтып келсек фракция деген менин сунушум бар. Көңүлдөр тазалап отуруңуздар, болгону мамлекеттин жалпы маселеси. Биз биякта отурабыз, эми акыретте деле мунун сурагы өтө катуу болот. Чече тургандар биякта отурду, түшүнбөгөндөр тиякта курбандык болуп кетсе, ошон үчүн ушундай маселе болуп атат. Анда эмесе биринчи маселе боюнча кошумча жокпу? Биринчи боюнча чечимге киргиздик. Биздин коллегалар баарыңыз тааныштыңыздар да туурабы?